Ata meni jeringin bir özündöy görüngön, ayın meni gününgdün bir özündöy görüngön. Aldıgaның kara jer şerliginde görüngön, bul alanda bul manas kendiginde görüngön. Kıçırı menden balgıllap, kırgıl baştap barысы, kırık çoronun barысы. Улуу эпопея болгон Манас эпосунда кырктын башын баштаган кыргылчал деп аталат. Жалпы дээрлик Манас эпосунда кыргылчал деген ат менен таанылган. Бул лакап аты болгон. Ал эми кыргылчалдын өзүнүн атына келе турган болсок, кыргылчал өзүнүн аты Айнакул болуп аталган. Мунун кыргылчал болуп аталып калышынын бирден бир себеби Манас баатыр чүйдү чапканы келет. Чүйдү чапканы келгенде Акун Бешин Паша менен ушунчалык көп кол тирешкенде Манас атабыз өзү кейип кеткен экен. Суу ордуна кан төктүм, жин ордуна жан кетти деп. Себеп дегенде адамдын жаны канча кетти, жана каны суудай агылып, ат тизеден агылды дейт. Ошондо эки кол эки жакта турушуп, бири-бири менен аянбай урушкан. Ошондо Акун Бешин Паша менен алыша албай, аябай жаңжалдашып турган мезгилде Акун Бешин Пашага Манас жете албай турганда, баягы кырктын башы Айнакул чоролордун улуусу болгон, баатыры жана асылы болгон. Мына кырктын башын бириктирип жүргөн жөн гана адам бириктирбейт, аны өзүнүн Кудайдан берилген бир табияттуу, бир аң сезими күчтүү баатыр жана акыры жеткен асыл гана башкара алган кырк чорону. Мына ошондой асылдыгы менен, баатырлыгы менен белгилүү болгон кырктын башы кыргылчал ошол жерден Акун Бешин Пашага найза сайып топ бузуп, алдынан чыкканы ажалы жетип ок күчүп, кырып түбүнөн бери сүрүп барып, анан жетини катары бир сайып жетип барып, жетинчиси ошол Акун Бешин Пашага жеткенде кылычыгындан суурулуп, кадимки Кудайга үнү кылып башы кесип алып түшкөн экен. Ошондо алыстан карап турган, дөң үстүндө карап турган Манас кыргылчалдын бул кылыгына аябдан ыраазы болуп, атаңдын көрү Айнакул, баягы тамаша сөздөрү менен кырк чорону баштап турган улуусу болгондуктан аны чал деп эркелетишкен экен. Мына кыргылым, чалым кырып кетпедиби барын, кырып алып түшпөдүбү? Кыргыл чалым деп Манас баатыр кыйкырганда, ошондон кийин кыргыл чал деп аталып калган. Өзүнүн аты Айнакул болгон. Ал эми Манастын эң биринчи чоросу дагы ушул кыргылчал болмокчу. Демек кырктын башын баштаган кыргылчал. Бул дагы төлгөсү төп келген баатырлардын бири болсо керек. Ошбурга барып кой кайтарганда биринчи ошо кой кайтарган, коозу кайтарган чоролордун бири болуп, ушул Айнакул жолугуп, Манас менен дос болуп, ошондон тартып Манас баатырга ак кызматын кырып, төрөм деп башын ийип, Манас баатырдын баатырлыгын сүйүп, калкына кызмат кылып, мынакей ошондон тартып кыргылчал кырктын башы болуп аталып калган экен.